Бүгүнкү күндө республика боюнча байланыш кызматтарын туташтыруу аракеттери көрүлүүдө. Өткөн жылы 2130 калктуу конуш интернет желеси менен камсыздалган. Ал эми интернет байланышы жете элек учурда 42 конуш калды. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министрлигинин жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиясында айтылды. Непокрытыми сетями мобильной связи остаются 40. Мобилдик байланыш жетпей калган жалпы 42 калктуу конуш бар. Бул 1,9% түзөт. Мунун негизги себептери болуп туруктуу жашоочулардын жана электр чубалгыларынын жоктугу, байланыш объекттерин куруу үчүн тийиштүү документтердин жетишсиздиги, ошондой эле жолдун жоктугу маселе жаратууда. Министрликтин жыйынында атайын байланыш кызматы мамлекеттик ишканасынын директору да отчет берип, ал жыл ичинде жетишилген жана аткарылбай калган иштерге токтолду. 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча ишкана каржылык көрсөткүчтөр боюнча 89 миллион 457 миң сом киреше тапкан. Бул 2020 жылга салыштырмалуу 23 миллион 257 миң сомго көп. Ошондой эле ишкана чарбалык кызматтык муктаждыктарга 84 миллион 886 миң сом жумшаган. Мекемедеги чыгашанын көлөмү жыл ичинде 21 миллион сомго көбөйгөн. Ал эми ишкана 2020 жылдын финансылык чарбалык иштеринин натыйжасында 2 миллион 612 миң сом өлчөмүндө пайда көрсө, 2021 жылы ишкананын пайдасы 4 миллион 571 миң сомду түзүп, 2020 жылга салыштырмалуу 1 миллион 959 миң сом көбөйгөн же пайыздык катышында 75% түзөт. Жогоруларда айтылган ишкананын киреше жана чыгаша пайдаларынын жогорулашынын себептери түздөн-түз атайын байланыш кызматтарынын көлөмдөрүнүн жогорулашына байланыштуу. Мындан тышкары адам ресурстарын башкаруунун бирдиктүү автоматташтырылган кызмат системасы тууралуу да айтылды. Бул тутум маалыматтарды тез иштеп чыгуу, кызматчынын бөлүмдүн мамлекеттик органдын планын аткарууну көзөмөлдөө, кызматкерлердин эмгегинин аткарылган иштерине ылайык жана калыс баалоого багытталган. Иш чаранын соңунда министрлер кабинети тарабынан Санариптик өнүктүрүү министрлигине жарандарга санариптештирүү аркылуу мамлекеттик кызматтар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, онлайн кызматтарды жөнөкөйлөтүү тапшырмасы берилди. Экинчиден бүт справкаларды мамлекеттик органдардын атынан талап кылынып аткан справка жана башка кагаз жумуштарын онлайн санариптештирүү процессине жүргүзүп, биздин жарандарга мамлекеттик органдардын иштөө процесстерин жөнөкөйлөтүшүбүз керек да. Бул негизги тармактардын бири. 2022 жылга министрлик 90дон ашуун иш-чаралар планын бекитти, ал 2026 жылга чейин өлкөнү өнүктүрүү стратегиясына ылайык жүргүзүлөт. Жазгүл Мазинова, Талас Аманбеков, 5 канал.